Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Учурдагы сабагыбыздын темасы телонун көлөмү жөнүндө түшүнүк. Бул сабактан көлөм түшүнүгү жана нерсенин көлөмүн табуу боюнча маалымат алабыз. Нерсенин көлөмүн табууга карата берилген мисалдарды аткарабыз. Бизди курчап турган дүйнө бул биздин көз алдыбызда таза, чыныгы, кемчиликсиз геометрия дүйнөсү. Бардык нерсе геометрия. Анда эмесе сабакты табышмактан баштасак. Сизде 2 чака бар. Бири 3 литр, экинчиси 5 литр. 5 литрдик чакага 4 литр сууну кантип куюу керек? Эгерде суунун көлөмү чектелбесе. Сизде болгону 2 гана 3 литрдик, 5 литрдик чака бар. Ушул 2 чаканын жардамында 4 литр суу куюп алышыңыз керек. Суунун көлөмү чектелген эмес, аны төгүп салсак да болот. Эки жол менен 4 литр сууну куюп алсак болот чакага. Биринчи жолу чакага 5 литр суу куюп, андан 3 литрди экинчи чакага куюңуз. Андан кийин ушул 3 литрдик экинчи чакадагы сууну төгүп салып, калган 2 литрди биринчи чакадан 3 литрдик экинчи чакага куюңуз. 5 литрдик чакага дагы суу куюп, андагы 1 литр сууну куябыз. 3 литрдик чакада 2 литр суу бар, 1 литр суу батат. Натыйжада 5 литрдик чакада 4 литр суу калат. Экинчи жолу 3 литрдик чакага суу алып, 5 литрдик чакага куябыз. Дагы 3 литрдик чакага суу алып, 5 литрдик чакага куябыз. 3 литрдик чакада 1 литр суу калат. 5 литрдик чаканы бошотуп, ага 1 литрди куюп, 3 литрдик чакада дагы суу алып, аны да куйсак, 4 литр суу болуп калат. Эгерде сиздер да ушундай ойлосоңуздар, анда туура таптыңыздар. Биз мурдатан мектеп курсунда нерсенин көлөмүнө байланыштуу маселелерди аткарганбыз. Көлөм бирдиктери менен таанышпыз. Анда айтыңыздарчы, кандай көлөм бирдиктери бар жана алар бири-бири менен кандай байланышат? Литр, дециметр куб, метр куб, сантиметр куб, миллиметр куб көлөм бирдиктери бар. Алардын байланыштары 1 литрде 1 дециметр куб бар, 1 дециметр куб 1000 сантиметр кубка барабар, 1 метр куб 1 миллион сантиметр кубка барабар, 1 метр куб 1000 дециметр кубка барабар, 1 сантиметр куб 1000 миллиметр кубка барабар. Мейкиндикте ар кандай тело көлөмгө ээ болот. Анткени ал мейкиндиктин кандайдыр бир бөлүгүн ээлеп турат. Ал тело мейкиндиктин кандай бөлүгүн ээлеп тургандыгын билүү үчүн аны өлчөөгө туура келет. Мисалы, адамдар кампага канчадан батарын билүү үчүн анын көлөмүн аныктоо керек. Белгилүү бир көлөмдөгү идиштерди колдонуп, аквариумду сууга толтуруп, анын сыйымдуулугун билип алсак болот. Биз кубтун, тик бурчтуу параллелепипеддин көлөмдөрүн өлчөө менен таанышпыз. Нерсенин көлөмү геометриялык чоңдук. Аны V тамгасы менен белгилейбиз. Көлөмдү өлчөө үчүн анын бирдигин тандап алуу керек. Кырынын узундугу 1 бирдикке барабар болгон куб көлөмдү өлчөөнүн бирдиги катары бирдик куб деп аталат. Анын көлөмүн 1-ге барабар деп эсептейбиз. Мисалы, кубтун кыры 1 дециметр болсо,
анда бирдик кубтун көлөмү 1 дециметр куб болот да, ал аркылуу өлчөнгөн телонун кандайдыр бир көлөмү ал көлөмдө канча бирдик камтылган болсо, ошончо оң сандагы дециметр кубтан турат. Эгерде суюктук болсо, баарыбыз үй тиричилигинде суюктукту куюу үчүн банканы көп колдонобуз. 1 литрдик банкага 1 дециметр кубтук идишке баткан суюктук батат. Кубтун кыры А болсо, анда анын көлөмү А кубка барабар. Көлөм жөнүндө төмөндөгүдөй негизги касиеттерди белгилөөгө болот. Биринчи касиет — барабар телолор барабар көлөмдөргө ээ. Биринчи сүрөттө тик бурчтуу призманы көрүп турабыз. Бул призмалар бири-бирине барабар, демек көлөмдөрү да барабар болот. Ошондой эле бирдей өлчөмдөгү эки пирамиданы көрүп турабыз. Алардын көлөмдөрү да барабар. Экинчи касиет — эгерде тело бир нече бөлүктөргө бөлүнсө, анда анын көлөмү бөлүктөрдүн көлөмдөрүнүн суммасына барабар. Биринчи турган фигура цилиндр менен конустун биригүүсүнөн турат. Ошондуктан бул фигуранын көлөмү F фигурасы менен Q фигурасынын көлөмүнүн суммасына барабар. Ушул эле сыяктуу экинчи фигуранын көлөмү L фигурасы менен P фигурасынын көлөмдөрүнүн суммасына барабар. Темага карата мисал чыгарсак. F1 жана F2 көп крандыктары берилсин. Алардын көлөмдөрү тиешелүү түрдө 6 см куб жана 24 см куб болсун. Анда биринчи көп крандагы кесилишпеген учурдагы алардын биригүүсүнүн көлөмүн тапкыла. F1 көп крандыгы 6 см куб, F2 көп крандыгы 24 см куб болсо, анда алардын суммасы 30 см куб болот. Демек, көп крандыктар кесилишпеген учурдагы алардын биригүүсүнүн көлөмү 30 см кубка барабар. Экинчи F1 көп крандыгы F2 көп крандыгынын ичинде жаткан учурдагы алардын биригүүсүнүн көлөмүн тапкыла. F1 көп крандыгы F2 көп крандыгынын ичинде жаткандыктан, ал F2 көп крандыгынан F1 көп крандыгы кичине болот. Демек, анын көлөмү да кичине. Экинчи мисал. Курулуш кирпичинин көлөмү 1800 см куб болсо, 10 000 кирпич куюлган дубалдын көлөмү кандай болот? Кирпичтин арасына куюлган аралашма ал көлөмдү 15%га чоңойторун эске алгыла. Bir кирпичтин көлөмү берилген 1800 см куб. 10 000 кирпич куюлган дубалдын көлөмүн табышыбыз керек. 15% кирпичтин арасына куюлган аралашма. 10 000 кирпичти bir кирпичтин көлөмүнө көбөйтөбүз. 18 миллион сантиметр куб келип чыкты. Анын 15%ын табабыз. Анда 18 миллионду 0,15ке көбөйтөбүз. 2 миллион 700 000 сантиметр кубка барабар. 18 миллион сантиметр кубту 2 миллион 700 000 сантиметр кубка кошобуз. 20 миллион 700 000 сантиметр куб болот. 20 миллион 700 000 сантиметр кубту метр кубка айландырып алабыз. 20,7 метр куб болот. 20,7 метр кубту тегеректеп алабыз, жакындатып 21 метр кубка
барабар. 10 000 кирпич куюлган дубалдын көлөмү 21 метр куб болот. Бул сабактан биз мейкиндикте ар кандай тело көлөмгө ээ экендигин, көлөм өлчөнүүчү чоңдук В тамгасы менен белгиленерин, көлөмдүн негизги бирдиктери 1 мм куб, 1 см куб, 1 дециметр куб, 1 метр куб, суюктукту өлчөөдө литр колдонуларын, көлөмдүн негизги касиеттери барабар телолор барабар көлөмдөргө ээ экендигин, эгерде тело бир нече бөлүктөргө бөлүнсө, анда анын көлөмү бөлүктөрдүн көлөмдөрүнүн суммасына барабар экендигин билдик. Параграф 35'ti окуп, 3-4 мисалдарды чыгарабыз. Ийгилик бул ар бир күнү кайталанып туруучу кичинекей аракеттердин суммасы. Бардык улуу адамдар сөзсүз түрдө ар бир күнүн, ар бир айды, жылды пландап келишкен. Ошол план коюунун негизинде алар чоң жетишкендиктерге жетишип жатышат. Биз да ар бир күнүбүздү пландап көп нерсеге жетишсек болот. Ар бир күнүңүздү пландаңыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.